В государственной резиденции состоялся 12-й съезд судей Кыргызской республики с участием президента Кыргызской республики Садыра Джапарова. В мероприятии приняли участие судьи всех регионов страны, представители администрации президента, Совета безопасности, Джогорку Кенеши и силовых структур, а также ветераны судебной системы, адвокаты и международных организаций. Бүгүнкү иш-чара сот системасы үчүн эле эмес, бүткүл өлкө үчүн, жалпы Кыргызстан үчүн маанилүү окуя. Анткени сот системасы судьялардын профессионалдык ишмердүүлүгүнүн чөйрөсү гана эмес, өлкөнүн, анын миллиондогон жарандарынын тагдырына түздөн түз таасир этүүчү мамлекеттик институт. Андыктан азыркы сот системасынын алдында турган маанилүү милдеттерди терең талдап, соттор тууралуу айтылып жүргөн көйгөйлөрдү жоюу жолдорун аныктап, бүгүнкү курултайды конструктивдүү өткөрүү зарыл. Сот тутумундагы сот адилеттигинин ачык айкындыгынын жогорулатуу, судьялардын статусун жана көз карандысыздыгынын кепилдиктерин бекемдөө, сот өндүрүшүнүн процессуалдык жана материалдык укук ченемдерин оптималдаштыруу, мунун баары абдан маанилүү. Ошого байланыштуу сиздерге жемиштүү иш, реалдуу жана маанилүү чечимдерди кабыл алууну каалаймын. Председатель Верховного суда Кыргызской республики Замирбек Базарбеков в своем выступлении отметил, что необходимо признать обоснованную критику, озвучиваемую гражданами, а случая однобокого очернения судей судебных органов и попытки вмешательства в процесс отправления правосудия следует пресекать. Азыркы кезде сотторду түйшөйткөн чоң көйгөйлөрдүн бири ишти кароонун айлап, жылдап, мыйзамсыз созуу, же болбосо негизсиз токтотуу болуп жатат. Буга сөзсүз бөгөт коюлат. Тез аранын ичинде мындай мүчүлүктөрдүн келип чыгышынын себептери боюнча текшерүүлөрдү жүргүзүп, мыйзам бузууларга жол берген соттордун жоопкерчиликтерин карайбыз. Председатель поздравил присутствующих с Днем работника судебной системы и пожелал всем судьям быть справедливыми и строго придерживаться буквы закона. Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров вручил государственные награды, именные часы и благодарность ряду судей и сотрудникам аппарата судов за вклад в развитие судебной системы. В ходе съезда была представлена информация о деятельности Совета судей Кыргызской республики и были избраны новые члены Совета. Была принята резолюция съезда судей Кыргызской республики и вручены ведомственные награды Верховного суда Кыргызской республики и Совета судей Кыргызской республики работникам судебной системы.